1-iyun балдарды коргоонун эл аралык күнү. Бардык бөбөктайларды бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Биз Сокулук районунда караштуу Баян Антоновка айылындагы балдар үйүнө келдик. Бул жерге министрлер кабинетинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тентешев Эркен Сактынбаевич дагы кичинекей бөбөктөрдү куттуктаганы жана ошондой эле белегин бергени бул жерге келип отурат. Бүгүнкү майрамдык салтанатта кичинекей бөбөктөрдүн жүзүндөгү жылмаюусу, үмүтү жанып турганы, кубанычы ушундай көрүнүп турат. Бардык бөбөктөр дайыма жакшы маанайда жылмайып жашасын. Министрлер кабинетинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев 1-iyun балдарды коргоо күнүнө карата Сокулук районунун Баян Антоновка айылындагы балдар үйүнө барып белек тапшырды. Аталган балдар үйүндө учурда 82 бала окуп тарбияланып жатат. Быйыл 15 окуучу 9-класста аяктады. Балдар үйүнүн короосундагы спорттук шаймандардын үстү ачык болгондуктан жаанда суу болуп, ызыкта темири колду күйгүзөт. Ошондуктан үстүнө чатыр жаап берүү үчүн Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервдик фондунан 200 000 сом, айыл өкмөтүнөн 110 000 сом бөлүндү. Бүгүнкү иш-чарага карата, бүгүнкү балдардын эл аралык коргоо күнүнө карата биздин балдар үйүндө даярдыктар жакшы. Анткени биздин балдардын маанайы жакшы, баары сүйүнүчтө турушат. Бул анткени бул баягы ушу балдардын баягы майрамы да. Анан эми быйылкы бүгүнкү күн боюнча айтсак, быйыл балдар үйүндө 83 бала окуп бүтүрдү. Ошо 83 баланын азыр бүгүн ошондо 63 баласы отурат. Калган балдар болсо баягы өздөрүнүн туугандары болобу, чоң ата, чоң апасы болобу, ошолорго кетишти. Бүгүнкү иш-чарага уюштуруп мына келген биздин Чүй областтык губернаторго, биздин Сокулук район акимиятка жана ушундай эле биздин айыл өкмөтүбүзгө балдардын атынан чоң рахмат айтам. Жана бардык ушу биздин Кыргызстандын бардык балдарын бүгүнкү майрам күнү менен куттуктайм. Ошондой эле Маловодный айылында жайгашкан реабилитациялык борбордогу оор илдетке чалдыккан балдарга 20 000 сом которулду. Шал оорусу менен жабыркаган 18 балага 90 000 сом материалдык жактан жардам көрсөтүлдү. Урматтуу калай калк, бүгүн эми биздин Сокулук районунда эмес, жалпы Кыргызстан боюнча бүгүн 1-iyun эл аралык балдардын майрамы. Мен Сокулук райондук мамлекеттик администрациянын жеке өзүм атыман ушу биздин келечек болгон муундарды бүгүнкү майрам менен куттуктап кетемин. Ал өмүрлөр узун болсун, эми келечеги кең болсун. Ушу мамлекетибизге күйүмдүү, мамлекетибиздин желегин көтөргөн, мамлекетибизге кызмат кылган ул кыздардан болсун. Ал эми Ысык Ата районунда баланын кубанычы деген фонд бар. Ал жердеги ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 5 үй бүлөнүн балдарына Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервдик фондунан ар бирине 10 000 сомдон каражат бөлүндү. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, урматтуу мугалимдер, бүгүн балдардын эл аралык коргоо күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Балдар биздин келечегибиз, жашоодогу ырахатыбыз. Бала жылмайса, аалам жылмаят деп бекеринен айтылбаса керек. Бүгүн балдарга жакшынакай белектерди берип, алардын көңүлүн көтөрүп, ар дайым колдоого алалы. Мен буга чейин дагы бул жерге бир нече жолу келгем. Бүгүн дагы сиздердин майрам күнү деп чакан белегимди алып келип отурам. Сиздердин ырдаган ырларды, бийлерди көрүп, абдан кубануу менен көрүп отурдум. Араңыздарда абдан таланттуу балдар, кыздар бар экен. Келечегиңер кең болсун, ден соолугуңар чын болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Как живешь? Вот так. Как идешь? Вот так. Как плывешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Как грустишь? Вот так. Как шалишь?